Жогоруда айтылгандай биздин бир инсандарыбызды, ата-бабаларыбызды, ушул мамлекет үчүн кызмат кылган адамдарды бир чокуга же бир сууга же бир айылга атын кое албагандан кийин бүгүн кайра популизм кылып туруп. Ал мөңгүнү көтөрүп кетмек беле ал шейхтериң. Ачыгын айткандачы. Биз өзгөдөн биринчи өзүбүздү да сыйлашыбыз керек. Өзүң тааныбаган эки чокуга, эки дос өлкөнүн падышасын куручу үйлөр, куручу аталардын атын берип койсоң, бул эмден кем кетип атат? Уялбайсыңарбы, айланайын, садагала, уялбайсыңарбы? Эсиңиздерде болсо керек, президент Садыр Жапаров Ысык Көл областындагы бир мөңгүгө Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүсү Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын ысымын ыйгарган. Географиялык аталышты ыйгаруу жөнүндөгү сертификатты 3 тилде жаздырып, өзүнө тапшырган эле. Арадан 1 жыл өткөн соң, ошол президенттин чечиминин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлгөнбү? Айтор акыры ошол документ жогорку кеңешке келди. Уялбайсыңарбы, айланайын, садагала, уялбайсыңарбы? Ушундай нерсени көтөрүп келбей эле койбойсуңарбы жогорку кеңешке? Кайсы өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүштөр? Кошуна өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүш? Жок. Алар акыл менен иштейт. Силер себет көтөрүп барып иштейсиңер. Кожайын, сиздин атыңызды бул чокуга берип койдук. Бул мөңгүбүзгө берип койдук. Бул тообузга берип койдук. Урматтуу кесиптештер, бул улуттун маселеси. Бул мамлекеттин маселеси. Ариет, намыстын маселеси. Эмне үчүн калы кул чокусу деп койсок жарашпайт? Эмне үчүн Чолпонбай Төлөбердиев деп? Мен канчалык колдоого ээ болом билбейм. Бирок менин жүрөгүм сыздап отурат. Жүрөгүм ыйлап отурат. Токтотпойлу ушундай нерселерди. Бирок Мадумаровдун мындай пикири суу кечкен жок. Айрым эл өкүлдөр ичибизди тарытпай эле берели да. Анын үстүнө жөн кишинин аты коюлуп жаткан жок. Мөңгүбүздү көтөрүп кетмек беле. Ысымы коюлуп калса эки өлкөнүн алакасы жанданып, пайдасы тийип калар дегендер да болду. Король Абдулазиз мусулман ыйыктыктарын Мекке менен Мединанын ээси. Эмне деген өлкөнү дүйнөнүн азыр канчанчы өлкөсүнө чыгарган кишилер булар? Бир гана жаман жери король Абдулазиз эмес, падыша Абдулазиз деп жазыш керек тияка. 8000 оруста аты коюлган, өзүң тааныбаган эки чокуга, эки дос өлкөнүн падышасын куручу үйлөр, куручу аталардын атын берип койсоң, бул эмден кем кетип атат? Сөздөп эле сүйлөй бербеш керек да. Ушуга чейин силерди ким кой деди кыргыздын аттарын бергенге? Бириккен Араб Эмиратынын түзүүчүлөрдүн бири бул Шейх Нахая. Эми ошол азыр айтып кеткендей 8000 мөңгүнүн бирөөсүн берип койсоң эч нерсе болбойсуң. Ал мөңгүнү көтөрүп кетмек беле ал шейхтериң. Ачыгын айткандачы. Күндө ысып атат, эрип кеткен болсо жок болот ал мөңгү. Кичине мындай ичиңерди кеңирээк кылсаңар туугандар. Сөздүн ачыгы. Мөңгүдөн эмнен кем кетет? Же ушу мөңгүгө мындай ачыгын айтканда ким барат? Анчам жалпинист барат. О, Шейх Нахаян мөңгүсү, Лелинин мөңгүсү, ким билет аны, туугандар. Кичине ичиңерди кеңирээк кылсаңар. Президент Садыр Жапаров деле Жетөгүз районунун Акшыйрак тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн бирине шейхтин ысымын бекер берип жатпаптыр. Көрсө ал адам Кыргызстанга инвестиция салат экен. Мындайча айтканда аэропорт жана башка жерлерди оңдоп берем деген ниетин билдириптир. Анын ошондой сөзүнө ынанган биздин аткаминерлер бир мөңгүбүзгө анын ысымын ыйгарып жаткан экен. Азыр эми ат берүүдү деле абайласак болмок да. Действительно биздин өзүбүздүн баатыр аталарыбыздын аттарын койсок болмок. Мен де ушул сөздү айтайын дегем. Анан кийин азыр айтып атасыз, инвестиция кылып атат, аэропортто салып атат. Ошолор кылынып бүттүбү? Жазалдыбы азыр? Же эми намерение жазалган? Иә. Басып алсаңыз угулбай атат микрофон. Макулдашуу бүгүн кол коюлган. Ошо макулдашуулардын баары бүткөндөн кийин анан келбейт белеңер, хотя бы ушул вопроско. Кыргызстанда жалпысынан 8208 мөңгү бар. Анын бар болгону 10 мөңгүсүнө ат коюлган. Баарысы тең бизге анчейин тааныш эмес ысымдар. Башкача айтканда бир да кыргыз баатырлардын аты коюлган эмес. Ушул 8208 мөңгүдөн 10 мөңгүнүн аты бар. 10 мөңгүнүн атын атап бере аласызбы? Кимдердин аты? Южный Энилчек Пик Победада, Северный Энилчек Пик Победада, Кайынгы ушул Пик Победада, Корженевский, Залайский ушу
Корженевский мөңгүсү, Мушкетова мөңгүсү, Семенова мөңгүсү, Ленина мөңгүсү, дагы бир жолу Какшал деген ошол жерде Мушкетовдуку бар экен, Наливкина бар экен, Кейкал бар экен. 10. Ушунун кимисин тааныйсыз? Берилгендерди. Семеновду, Ленинди Тааныйсыз. Эми сиз сурап атасыз. Эми ушундай болуп атат да, мына көрдүңүзбү, биз өзүбүздүн деле албетте жана жогорудагы ататалган ысымдарга берсек экономикабыз өнүкпөй калат, алардан жардам келбей калат окшойт деп ойлойт окшойбуз да. Бул мөңгүлөргө келгенде аттарын берип атабыз, бирок жанагындай улуу инсандарыбызды биз өзгөдөн биринчи өзүбүздү да сыйлашыбыз керек. Берип коелу. Мөңгүнүн атын берип атыптырсыздар. Бүгүн дагы биздин коллегаларымдай бир жакшы маселени көтөрүштү. Бирок мен ушуну өзүбүзгө дагы мындай суроо иретинде айткым келет да. Мен былтыртадан бери отуруп ушул Балыкчы шаарын жогоруда аталган биздин мен мисал катары кетирген Жусуп Абдрахмановдун атына которуп коелу. Ошол жерди коелу десем, бүгүнкү күнгө чейин бир кыймыл жок сиздер тараптан, ушул биздин мамлекеттик министрликтер тарабынан. Анан бүгүн ушундай иш болуп атканына бир четинен өкүндүрөт, бирок ошол эле мезгилде мен айткым келет да. Ушул жерде отурган канча жылдан бери, канча сазыктан бери депутат болуп, канча министрликтерде, канча ушул министрликтер жетелеп келаткан адамдарыбыз эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жогоруда айтылгандай биздин бир инсандарыбызды, ата-бабаларыбызды, ушул мамлекет үчүн кызмат кылган адамдарды бир чокуга же бир сууга же бир айылга атын кое албагандан кийин бүгүн кайра популизм кылып туруп, ушул жерде суроолорду берип, эмнеге монтип койсок болбойт дегендери өкүндүрөт мени абдан. Депутаттардын талаш тартыштары көпкө деле созулган жок. Эбак эле президент ыйгарып койгон ысым биринчи окуудан өтүп колдоого ээ болду. И баса, Кыргызстанда Путиндин ысымы ыйгарылган чоку бар экенин баары эле билчү эмес. Россия менен Украинанын согушу жүрүп жаткан учурда бул чокуга Украинанын желеги сайылып калгандан кийин көпчүлүгү билген. Ушундайда чоку бар беле деп чуу көтөрүп таң калгандар болгон. Көрсө 2010-жылы Москва районунун депутаттары демилгелеп, өкмөт колдоп парламент бекитип бериптир. Бирок ошол учурда деле каршы болгондор чыгыптыр. Болгондо да ошол кездеги Ата журт фракциясынын лидери, азыркы УКМК жетекчиси Камчыбек Таршиев каршы чыккан экен. Ал мындай деген: Кыргызстанга кошкон салымы үчүн Путинге мамлекеттик сыйлык берсек жарашат, бирок жердин алтын эмес деп айткан. Дал ушул жерден ысым ыйгарууга байланыштуу бир темага токтоло кетели. Эсиңиздерде болсо керек, ичибизди тарытпай жети областыбызды жети өлкөгө берели. Алар желектерин илип, ошол областты ар тармактан өнүктүрүп берет эле деп азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтып чыккан. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берели дагы, Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтып. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефкалуу сыяктуу болот экен да. Кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башына аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен да кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Мына ушундай сунуш пикир болгон. Аны ар ким ар кандай талдаган болчу. Арасында Жапаровдун сунушунан чочулагандары да арбын эле. Негизи соңку учурда Союз убагында көчөлөргө, айылдарга, шаарларга ысымы берилип калган орус инсандарынын аттарын кыргызчага алмаштыруу керек деген демилге көтөрүлүп жүрөт. Антпесе айрым жер суунун аттары орусча айтылууда. Ал тургай көрүнөк жарнактарга чейин көбүнчө расмий тилде жазылат. Мындай көрүнүшкө туш болгон чет элдик коноктор Кыргызстанда эмей эле башка мамлекетте жүргөндөй болору айдан ачык. Ошол үчүн эгемендүү мамлекет болгондон кийин жер, суу, тоо таш мөңгүлөргө өз баатырларыбыздын ысымдарын берип, ыйгаруу керектиги айтылып келет. Бирок аракет байкалбайт. Урматтуу көрөрман, материалыбыз жакса комментарий калтырып, лайк баса кетиңиз. Эгер биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, анда Patreonго катталып, көмөк көрсөтсөңүз болот. Кантип кошулуу керектиги боюнча маалыматтардын шилтемесин видеонун алдына тиркеп коебуз.